Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн кайрадан элестер менен биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Баарыбыз столго жакын отуруп, дептер китептерибизди ачабыз дагы. Бүгүнкү числону жакшынакай кылып жазабыз. Аяк, оона, айынын канчасы балдар? Бияка өзүбүз улап жазып коебуз. Класста жазуу, таза жазууга ж тамгасын жазабыз. Буну жазганда аягына чейин толтуруп өзүбүз жазып коебуз. Темабыз менин чоң атам. Мой дедушка. Жаңы сөздөр. 50, 50, күчтүү, сильный, үндүү, гласный, күү, мелодия. Көңүл бөлүп карасак балдар, бул жерде созулма, үндүү тамгалар бар экен. Созулма, үндүү тамгалар эки тамга көрүнгөнү менен бир эле тыбышты билдирет экен. Экинчи көнүгүдө балдар таандык мүчө улап жазат экенбиз. Чоң энем 62 жашта. Чоң энем бул менин чоң энем. 62 деген сөз балдар цифра менен берилген, мен сөз менен жазып чыктым. Атам 41 жашта. Менин атам 41 жашта. Көрдүңөрбү балдар? Атам. Бул жерде мен сызыкча коюп койдум. Ошол сызыкчанын ордуна таандык мүчөнү улайсыңар дагы. Цифра берилген, ал цифранын ордуна силер мага окшоп мынтип сөз менен жазып чыгасыңар. Үчүнчү көнүгүдө текстти силерге жакшынакай кылып окуп берем, угуп турабыз. Анан таблицаны өзүбүз толтурабыз. Бул чоң атам. Анын аты Жапар. Ал 75 жашта. Бул менин чоң апам. Анын аты Шербүбү. Ал 65 жашта. Бул менин атам. Анын аты Сыргак. Ал 40 жашта. Бул менин апам. Анын аты Кенже. Ал 35 жашта. Бул менин байкем. Анын аты Санжар. Ал 13 жашта. Бул менин эжем. Анын аты Айжан. Ал 15 жашта. Менин атым Азат. Мен 8 жаштамын. Силерге белгилүү болгондой бизге таблица берилген. Ошол таблицанын ичин балдар текстке карата толтуруп чыгабыз. Чоң атам Жапар 75 жашта экен. Чоң апам Шербүбү 65 жашта. Текстте бар ушулардын баарысы. Карап өзүбүз жакшынакай кылып толтуруп чыгабыз. 4-үнчү көнүгүдө балдар бул жерге суроолорду мен жазып койдум. Ошол суроолорго өзүбүз жооп жазабыз. Сенин чоң апаң барбы? Ооба, менин чоң атам, атын кошо жазасыңар дагы. Чоң апаңардын атын жазып туруп, чоң апам мисалы үчүн Айжан бар. Ал мынанча жашта деп жазсаңар болот. Сенин эжең барбы? Эжем Айсезим. Ал 18 жашта. Көрдүңөрбү балдар кантип жазышты? Ошентип жакшынакай кылып аягына чейин жазабыз. 6-нчы көнүгүдөгү ырды мен силерге жакшынакай кылып окуп берем. Чорумду чоң атам жасап берди камыштан. Тала, дайра тыңдашат мукам үнүн алыстан. Расул Гамзатовдун жакшынакай ыр экен. Үйгө тапшырма балдар. Ушул ырды жаттап, видео кыласыңар дагы бизге жөнөтөсүңөр. Мынакей үйгө тапшырманы жакшылап көрүп алсаңар. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тил сабагын аяктадык. Кайрадан кыргыз тил сабагында көрүшкөнчө сак саламатта болгула.